саламатсыздар бардактуу туугандар, урматтуу достор, айымдар, мырзалар. Мен үчүн эң кымбаттуу теле көрүүчүлөр, мынакей. Күндөр өтүп, ушул коомдук теле радио берүү корпорациясында сиздер менен улуттун сыймыгы теле долбоорунда кайрадан экинчи программада көрүшүп жатканыбызга чексиз кубанычтамын. Албетте. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө 70-80-90 жылдары Кыргыз алатоолук мыкты элибиздин алдында өзүнүн көптөгөн чыгармаларын тартуу кылган, ажайып элибиздин жүрөгүндө орун алган ырларды жараткан композитор Тарас Асанакуновдун ырлары болмокчу. Тарас Асанакунов Москвада, Польшада, Болгарияда 1985 жылы өткөн жаш композиторлар конкурсунда 20дан ашык улуттар ичинде Кыргызстандын атынан симфониялык поэмасы менен туугандар 3-чү орунду Кыргызстанга алып келген. Тарас Асанакунов республикалык көптөгөн эл аралык сынактардын дипломанты жана лауреаты. Тарас Асанакуновдун 100дөн ашык кыргыз эстрада жылдыздары, ошондой эле жаштар улуумун, кичүүмүн ырдаган ырлары бар. Тарас Асанакуновдун дагы бир артыкчылыгы эң негизги кыргыз эстрадасынын туу чокусу болгон Чоро Кожомжаровдун музыка дүйнөсүнүн чылбырын бекем кармап, тезгинин катуу тартып, мына жаштарга арнаган эстрадалары бүгүнкү күнгө чейин арабызда сакталып келет. Тарас Асанакунов Кыргыз Республикасынын эл акыны, корифейи, кыргыз улутунун сыймыгы, акын Асан Жакшылыков, ошондой эле Сейит Алтымышев, жаш жазуучу акын кызыбыз Жыпар Исабаевалар менен иштешип келет. Андыбес урматтуу теле көрүүчүлөр жана студиянын коноктору, келиңиздер Тарас Асанакуновдун обонуна жаралган эң жакшы жан жараткан ырларга күбө бололу. Албетте, төмөнкү аккарда турган чыгармасы жок Тарас Асанакуновдун ырларын элестетүү кыйын. Анда эмесе сөзү акын кыргыз элинин сыймыктуу улу Асан Жакшылыковго таандык. Албетте обону композитор Тарас Асанакуновдуку сахнада Кыздын сыры аттуу чыгарма менен Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Алина Жечигенова ырдайт. Büçür cayıp caşıl, caz demine açılar. Kız nazik süyüp alsa eğer, mahabbatın caşırar. Kusalanıp çalgı soyga çömüp, ay bir kezde irmem caşta gül. Kızdın sırrı, jüröptü kalktılar. Argacı, aşıktığım ardılar. Anday zor güçkü, adam özü tartılar. Anday zor güçkü, adam özü tartılar. Sen köpün baykabadın canım, arzıp süygön jüröptü. Al gizli çürügümü süyü, mahabbatın tünütü. Sağlıçım ulamardı, karegimden ıyık nuru bakım. Sen de kana, yaşagan gün ötü. Ah süyügü argacı, aşıktığım ardılar. Anday zor güçkü, adam özü tartılar. Anday zor güçkü, adam özü tartılar.
Алина Жетигенова, Тарас Асанакунов жана Асан Жакшылыков мына ушул 3 бурчтукту 3 бөлүп кароого мүмкүн эмес. Чындап эле кыздын сыры деп ырдап чыкканда, менимче Кыргыз эстрадасында Алина Жетигенова деп дагы бир ирет сиздин ысмыңыздын бүң болушуна ушул ыр жардам берген. Ушул ырды сиз Тарас Асанакуновдон кандай шартта, кандай маанайда алып калдыңыз? Ырдап чыккандан кийин эл сизди кандай кабыл алды? Мен 82-жылдан бери ырдап сахнага чыгып, элге кичине таанылып баштагам. Бирок ушу 91-жылы Кыздын сыры аттуу ыр мени көп эле тепкичке өйдө көтөрүп койду болуш керек. Тараска, Асан байке, сиздерге мен чоң ыраазымын. Рахмат. Кайрадан кезек биздин серепчилерде Кыргыз Республикасынын эл артисти Дарика Жалгасынованын оюн уксакпы дейбиз. Ар бир ырдын, ар бир доордун өзүнүн мезгили бар да. Мисалы опера деген бөлөк, симфония бөлөк. Романстарды жазган композиторлор болот. Аны аткаруучулардын дагы стили бөлөк, барлыгы бөлөк. Мисалы романстарды аткарган ырчылардын диапазону кенен болот. Алар кичинекей, мисалы бир октавадагы ырлар менен ырдай албайт. Андай да болушу мүмкүн. Бирок мына жерде бир шаңдуулук бар. Адамдын жүрөгүн ойноткон, аткаруучулук, бай элдин көңүлүн көтөргөн шунчалык жакшы ырга мен чоң баа берем. Алинага да 5 деген баа берем, авторго да 5 деген бааны берем. Ошондон сахнага шундай жарашып калды деп айтмакчымын. Рахмат. Алина Жетигенова ырдаган сиздин Кыздын сыры деген чыгармаңызды эмне себептен Алина Жетигенова жалгыз эле ырдап калды? Адатта сиздин ырларыңызды эң аз дегенде 3төн киши ырдачу эмес беле? Бир эле убакта. Анткени мен ошол убакта жалгыз Алина жана Расул үчөөбүз гастролдордо көп болуп, анан ошол жактан чыгарып калган ырда. Ошон үчүн Алина жалгыз ырдап калды болуш керек. Эмесе сыр болбосо, ушул ыр үчүн канча гонорар алдыңыз эле? Же болбосо канчага саттыңыз эле? Ал кезде биз гонорар алчу эмеспиз. Ал кезде биз жүрөгүбүздөн гана чыкчы ушул ырлар. Анан ошону бирөө бир жакшы ырдап гана чыгарса деген гана ой болчу да, элге жеткирсе деп. Анан эч кандай акча алган жокмун, албайм деле. Азыр деле алып элек, мен билбейм. Андай жок болчу кыскасы. Анда эмесе, урматтуу достор, азыр сахнага сөзүн жазган кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков, обону албетте баятан бери айткан биздин эң сүйүктүү, эң таланттуу композитор Тарас Асанакуновдуку, алдырдын аты Жаштык таңы деп аталат. Аткаруучулар Фарида Карбосова жана Сапар Сопузбеков. косуп алыңыздар. Жаштык кездер арылар, баалай бир корболарын, алтын учур табылбай. Эртең таңда тарайбыз, биз чогулган кечти эңсеп, эстеп самайбыз. Сезилбей күн өтсө, жаштык кездер арылар, баалай бир курбуларым, алтын учур табылбай. Сезилбей күн өтсө, кездер арылар, баалай бир курбуларым, алтын учур табылбай. Аттан таңга умтулуп, аккулардай учалып, курбуларым ушул кечти эске туталып. Сезилбей күн өтсө,
тең таңда тарайбыз. Биз чогулган кечти эңсеп эстеп самайбыз. Сезилмей күн өтсө жаштык кездер арылай. Балай бир курбуларым алтын учур табылбай. Сезилмей күн өтсө жаштык кездер арылай. Балай бир курбуларым алтын учур табылбай. Балай бир курбуларым алтын учур табылбай. Эльмара, мынакей ушул ырдын жашаганына бир 30 жылдын жүзү болуп калганда, анан кийин азыр мынакей ушул жерде отурган биздин конокторубузга сөз берип койсок. Рахмат сиздерге. Билесиздерби, мына ушул музыкалык чыгарманы Тарас абаке сизге бергим келет. Ушул музыкалык чыгарманы Алина Жетигенова ырдаган, Айчүрөк Иманалиева ырдаган. Жок, Айчүрөк эле ырдаган. Айчүрөк эже. Алина Жетигенова да ырдаган. Ошол мезгилде эмне себептен ошол убакта Акку Берең Айперимди дагы, Тобулагым Арманымды дагы ошол мезгилде Динара Акулова, Айчүрөк Иманалиева, Алина Жетигенова бардыгы бир эле убакта бирдей ырдап жүрүшчү. Эмне себептен? Себеби ар кандай болсо керек. Мына ошону так айтсаңыз азыр, мына жалпы эл ортодон убакыт өттү, бардыгы чоңоюшту дегенде. Албетте бул ырды концертте муну Алина ырдачу, ал эми башка концертте Айчүрөк ырдачу. Жо, мен муну биргим келип атат. Эмне себептен бардык ырчы кыздарга берчиңиз эле ошол убак. Бардыгына эмне үчүн берчиңиз эле? Эми балким тарынткым келген эмес эч кимсин. Тарас, Айчүрөккө дагы, Алинага дагы, Аселге дагы, Динарага дагы жагынайын деген болчумун деп койбойсуңбу? Жакшы. Ал эми сизге автор катары ушул ырчы кызда, мисалы, жаңы эле жаңырып өткөн ыр кимдин аткаруусунда өзгөчө сизге жагат? Мындай ак көз кара көз дебей, ушул жерде мындай автор катары түп-түз туп-туура таптак айтып берсеңиз. Албетте баарыныкы тең жагат. Анткени ар бири өзүнчө бир жакшы кооздугу менен ырдайт да. Чынында эле Каныкей Эралиеванын акыркы коңгуроо деп аталган чыгармасы бул бүтүрүүчүлөрдүн биринчи гимни болсо, соңку 20 жылдан бери мына ушул сиздин чыгармаңыз бүтүрүүчүлөрдүн экинчи гимнине айланып, жыл сайын 25 майда жаңырып гимн катары ырдалып келет. Акимжан агай, айтсаңыз, Тарас Асанкуловдун чыгармаларына композитор катары кандай талдап, кандай баа бере алат элеңиз? Шлягер деселе кимдир бирөө айтат экен, салмактуу ыр эмес, ойлонтуучу ыр эмес, бул ыр жеңил желпи деген дагы сөздөрдү Тарас Асанкуловдун дарегине сүйлөп калышты эле. Мен биринчи эле көргөндө, биринчи эле чыгармасын укканда биздин чоң музыкабызга бир чоң талант келгенин ошондо ынандым да. Тарастын берки профессионалдык музыкаларын уктум да биринчи. Камералык музыкаларын, фортепиано жазган музыкаларын, фортепиано менен коштогон ырларын жана симфониялык чыгармаларын. Жана айтып кетти, чын эле бүткүл союздук конкурста жаштардын ошол бүткүл союз ошондо Москвада чын эле 3-чү татыктуу орунга ээ болгондо мындай татыктуу чын айтканда кыргыз композиторунан аз эле. Анан ырлары боюнча албетте могуреки эстрада музыкасына Тарас биринчи келген жок, ага чейин да билебиз. Биз мисалы үчүн Сардарбек Жумалиевди унутпашыбыз керек, Алымбек Коробаевди унутпашыбыз керек, Тумарым, Акчардак, Аппагым деген кандай сондырларды жазып аткан. Акимжан байке, Кудай буйруса ушул жаңы жылдын аягына чейин ушу аты аталган кыргыз элине эмгегин өтүгөн, кыргыз элине мукамдуу ушундай бир кереметтүү ырларды тартылган бул адамдардын калемине дагы кайрылабыз. Ошондуктан мен ушул бүгүнкү берүүдөн пайдаланып, мен ушул жерде отурган баарыңыздарды чакырып кетем. Рахмат.
Тарас Асанакуловдун ырларын айчүрөксүз дагы элестетүү абдан кыйын. Мисалы көптөгөн ырларын элге жеткизер да, кичинекей балдардан баштап улуунга чейин айчүрөк ырдаганда кээ бир кыздарыбыз айчүрөккө окшош болуп келген. Анда эмесе киргиле Тарас Асанакуловдун сөзүнө жана обонуна жазылган өтүнүч аттуу ырды айчүрөк Иманалиянын аткарышында кабыл алыңыздар. Қазақстан Республикасының үздік қоғам артисткасы Айчүрек Иманалиева. Айчүрек аткарган өтүнүч деген ырды өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бу Айчүректагы ар бир ырына ушунчалык көңүл бөлөт. Ийине жибине чейин, отурган турганына чейин, кийимине чейин бүтүндөй өзүнүн формасы, стили, аркасында мынакей кандай жаштар сулуу, ушунун баарлыгын өзү чуркап ушунчалык уютуштургучу менен, адамгерчилиги менен мунун талантын, эмгегин урматтап ушул жерге келип отурабыз. Ошондуктан улуттун сыймыгы аттуу
мынау теле көрсөтөсү мындан ары дагы өмүрү узун болуп биздин композиторлордун, акындардын дагы элге жайылтуудагы эстрадалык мынау ырчылардын дагы көптөгөн жүзүн ачып кыргыз улутчулугуна, кыргыз журтчулугуна дагы таанытат деген ойдомун. Айчүрөк болсо дайыма мен 5 деген баа коем. Демек, улуттун сыймыгы боло алат экен да Болот. жалпы жонунан алганда. Рахмат, Тарик эжеге. Тарас Асанокуновдун дээрлик чыгармаларынын 80% кыргыз элинин эл акыны Асан Жакшылыковдун сөзүнө жазылган. Асан агай, айтсаңыз, мына ушул чыгармачылык тандемде иштешүүнүн жагымдуу жактары кандай эле? Жана көптөгөн чыгармалардын сөзүн сиз жазган соң, ошол чыгармалардын атын аташтагы бул чоң жүк, милдеттүү жүк, жоопкерчиликтүү жүк бардыгы сиздин моюңузда эле. Ошол жылдардагы сиздин чыгармачылыктагы эмгек менен өткөн күндөрүңүздү эстесеңиз. Биринчиден, бу чыгармачылыкта жигердүүлүк менен иштеген өзү бир чоң майнап берет да. Тарас ошол убакта мындай кандайдыр бир жанагы бир өзүнүн табына келген күлүктөй болуп, жаш болсо да өзүнүн стилин таап, аябай демденип, аракетин катуу кылып турган кез болчу. Анда мен убакыт кыйын эле, коомдук иштер менен жашчылар союзунун катчысы болуп жүргөн кезим болчу. Ошондо мисалы эшикти жаап койсоң терезеден түшчү да бул. Кээде эртең менен убакыт жок деп койсоң, кечинде келип көгөрүп отуруп алчу, анан баягы музыканы уккандан кийин жанагындай тартылып иштеп кетчү элек да. Бул ошол чыгармачылыктын бир ушундай бир чыгармачылыктын лазатына берилип иштегендиктен, улам ушул чыгармалар ушул 20 жылдан бери өзүнүн бир эстрадалык, кыргыз эстрадасындагы бир бурулуш этап экенин айтып атасыздар. Бул үчүн биз авторлор катары Тарастагы ыраазы болсо керек, мен да ыраазымын да. Эми мен айрым бир ырлардын себеби текстин жазганда, ошол текстте ырдын атын сен бересиң да. Мисалы жана Роза гүлү деген ырдын атын, мисалы мен ошол ырымда жазган болчумун. Менин тиги өмүрлүк жарым Гүлүмжан өзү тиги роза гүлдөрдү, гүл өстүргөндү жанындай көргөн адам эле да. Ошо гүл менен өстүрүп алып, анан ошо гүлгө жан дили менен кубанып, анан ошол бир өзүнүн өмүрдүн бир гүл ачылгандай болуп, кайрадан бир ушундай бир сүйүнүч эле да. Анан ошол сүйүнүчүн аял заты ошол гүл менен өзүнүн колун менен өстүрүп алган сулуулукка ушунчалык эргигенин бир сүйүнүп, анан ошол ачылган гүлдөрдүн ичинде аял затынын жаркып турганын өзү бир өзүнчө сулуулук да. Анан ошол мындай бир ырды кармап жүргөнүм мен жаздым эле. Анан ал ырды Тараска берерим менен ушул Роза гүлү байке музыка маябай келип калды. Анан Роза гүлү деген ырыбыз ырдап кетти. Бул ырдын да өзүнүн багы ачылган экен. Гүл деген өзү аурасы таза эмеспи? Ошондуктан мына Айчүрөк бул ырды алды дагы биринчи эле ушул ыр менен Айчүрөк болуп кеткенде биз абдан сүйүндүк да. Биздин алгачкы жазган ырларыбыздын бири, бул чыгармачылыгыбыздын, бирге иштешибиздин бак ачылат экен деп биз Тарас экөөбүз андан ары дагы демденип иштедик да. Бул жанагы Прибалтиканын Раймон Паулюс сыяктуу эле биздин шартта Тарастагы ошондой маанилүү композитор деп мен айта аламын да. Бул ырдын сөзүн биздин кыргыз эл акыны Асан Жакшылыков агайыбыз жазган. Ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу студия, анда эмесе жакшылап колсоп тосуп алыңыздар. Аткаруучу Айгерим Расул кызы. Gülün
ушул Айгерим роза гүлүн ырдап атканда өзүмдү 25 жыл артка таштадым. Анткени баягы Тарас Асанакунов бул чыгарманы кимге арнап жаратты? Же Роза деген кыздын атына, же роза гүлүнө арнап жараттыбы? Же мени көрүп калып сүйүп мен үчүн жараттыбы? Мен билбейм албетте. Бирок Кудайдын буйругу менен ушул чыгарма элге абдан популярдуу болду. Ошол роза гүлү менен мен кыргыз журтчулугуна таанымал болуп, кыргыз журтчулугу мени сүйүп, мен элди сүйүп, мына элдин алдында 26 жылдан бери кызмат өтөп келе жатам. Кудай буйруса мен ойлойм, бул роза гүлүнүн дагы өмүрү ушунчалык узун болот болуш керек. Ошондуктан Тарас, мен чын жүрөгүмөн сага тазим кылып, чоң ыраазычылыгымды билгиземин. Мүмкүн сенин ырың болбогондо мен ушул сахнада, ыйык сахнада, ушул жерде отурган сиздер менен бүгүн жолугушпайт болчумун. Ошондой эле мен Айгеримге чоң ыраазычылыгымды билгизем. Айгерим, дайыма алдыда койгон максатыңа умтула бер. Мындай роза гүлүн ойлойм, будан кийин Тарас Байкеңден башка деле аябай сонун жигиттер, кызыл гүл, роза гүлү, ак гүл, көк гүл баарын жазып беришине мен чын жүрөктөн тилектешмин. Бар болуңуз, бай болуңуз, чыгармачылык ийгилик. Анда эмесе ардактуу туугандар, ушуну менен биз программабызды мындан ары улантабыз. Улуттун сыймыгы теле долбооруна келип, кол чаап, катышып берип, улуттун сыймыгы теле долбоорун көрүп жатып, башка каналга бурабаганыңыздар үчүн мен дагы бир жолу чоң ыраазычылыгымды билгиземин. Анда эмесе азыр сахнага кыргыз эстрадасынын эң жаш аткаруучулары Дайыр Исмадияров жана эң жаш Айко жылдыздар жааса бермектей. Кошуп алыңыздар. Sevberem seni жолуккандан бери жарык чачатыма чола созулуп кыялымда издеп сызып учкум келди асмандагы аккууларга кошулуп аппак делек жамынып алтын шакек тагынып жүрөгүмдө жашайсың махабатты сагынып жылдыздар бермекте жаса төгүлүп айлана бир укмуш көзгө көрүнүп махабат өмүрү турса кол сунуп эркелейт кыялым нурга чөмүлүп ак сүйүмдүн гүлү ачылгандан бери жүрөгүмдөн өзүң түнөк тапкансың сүрдүм сенден жаным эч ким айта элек сүйөм деген сөздү алгач айтканым аппак тилек жамынып алтын шакек тагынып жүрөгүмдө жашайсың ак сүйүмдү сагынып жылдыздар бермекте жаса төгүлүп айлана бир укмуш көзгө көрүнүп махабат өмүрү турса кол сунуп эркелейт кыялым нурга чөмүлүп кыялымда издеп сызып учкум келди асмандагы аккууларга кошулуп аппак делек жамынып алтын шакек тагынып жүрөгүмдө жашайсың махабатты сагынып жылдыздар бермекте жаса төгүлүп айлана бир укмуш көзгө көрүнүп махабат өмүрү турса кол сунуп эркелейт кыялым нурга чөмүлүп жылдыздар бермекте жаса төгүлүп айлана бир укмуш көзгө көрүнүп махабат өмүрү турса кол сунуп эркелейт кыялым нурга чөмүлүп
Жылдыздар жасы берметтей деп аталган чыгарма бул менин эң жакшы көргөн Менин билишимче бул 94-жылы чыккан. Бул чыгарманы асыр жаңылап ырдап чыгышкан Айко жана Дайыр Исмадияров. Дайыр, айсаңыз 94-жылы сиз канча жашта элеңиз? Жок, төрөлгөн 4-5 жашка чыгып калган болчумун. Азыр болсо бул ырдаардын алдында кандай ырдайын дедиңиз? Мурда уктуңуз беле, мурда бул ырды билип жүрчүңүз беле? Мурда уккан эмес экем. Кичинекей 5 жашымда музыка окуучу эмес окшойм, ошондуктан билбейм. Бирок биринчи угузганда эле мага аябай жагып калып, ушул ырды тандап алдык. Айко, айтсаңыз, бул чыгарманы эмне себептен ырдадыңыз жана бул чыгарма сизге эмнеси менен жакты? Бул чыгарманы биз Дайыр байке экөөбүз ошо укканда эле жактырып, ошол дуэт ырдап чыгалы деп тандап алдык. Анан бул ырдын сөзү, мааниси албетте улоону дагы жакты. Жана ошо жаңы версияда жасап чыктык бул ырды, жаңы аранжировка менен. Угармандарга жагат болуш керек деген үмүттөмүн. Айко жана Дайыр Исмадияров бул чыгарманы карышты. Сизге автор катары өзүңүзгө жактыбы? Албетте, бул жолу мен негедир бир жаңы башкача аткарууну сездим. Анткени биринчиден бул дуэт болуп атат. Экинчиден мындай жаңы нерселер кошулгандай да. Иштеп чыкканда ошо жакшы нерселер кошулуп тур. Бул деген ырлар деген ар кимдер аткарыла берет. Жылдар өткөн сайын ал ар бир стилде аткарылышы мүмкүн. Бул деген массовый жанр. Рахмат. Тарас байкеге мен биринчи өзүм келгем. Тарас байке, мен да сиздин ырларыңызды ырдагым келет деп ошол кезде баягы бүт Тарас байкенин чыгарма ырлары хит болуп турган кез болчу. Тарас байке, мага да жакшы ырлардан чыгарып бериңизчи, энди Асель сага башкачараак стилде чыгарып берет окшойм, коркуп атам дедиңиз, дегенде жок, Тарас байке, мен деле кичине сындырса болот, мен стилим башка болсо дагы, бирок мен сиздин чыгармачылыгыңызды ушунчалык урматтайм, ушунчалык сиздин профессионалдык деңгээлиңиз, мына кандай деген чоң ырчылар сиздин ырларыңызды ырдап, мына бүгүнкү күнү бүт сиздин ырларыңыз гана биздин кыргыз радиосунда болобу, телевидениесинде жаңырып келатат. Ошонун катарына мени ырчы катары кошуп, жакшынакай ырларыңызды тартуулап бериңиз десем, ошондо жакшынакай ырлар жаралды эле. Сизге чыгармачылык ийгилик. Сөзү Сейит Алтымышевтики айымдар деп аталат. Ардактуу айымдар, кыргыздын эч нерсеге алмаштыргыс сулуу айымдары. Анда эмесе агысы чыгарманы сиздер үчүн Кыргыз Республикабыздын эмгек сиңирген артисткасы, кыргыз элинин дагы бир таланттуу кызы Асель Турдалиева. Ömürdün gelbekti, değirdim vermekti. Alamdın donuk, kutmanınday, ayalzat ıyık demir. O ayımdar bu dünyede, kut bulağı ömürdün. Tabıhattın gerbeminde, tabışmak geremedi. Kumarlanamın, uçak çayamın, жоғасындай нұрға құрчалып, таңды тосомын, обын сосомын, махаббаттай үйір күч алып. Жылдыздың сырлары, тұп-тұнық нұр забы, жаштықтың тұнық асманындай, қыздардың ырындабы. О, айымдар бұл дүниеде, ұт бұлағы өмірдің,
жағасындай нұрға қоршалып, таңды тосуын, оғынсыз омын, махаббаттай үйір күш алып. Оңарланамын, ұшап жаямын, жағасындай нұрға қоршалып, таңды тосуын, оғынсыз омын, махаббаттай үйір күш алып. Махаббаттай үйір күш алып, махаббаттай үйір күш алып. Атантайға айтсаңыз, мысалы, сіз ушул элибиздин белгилүү акыны катары, эл акыны катары улуттун сыймыгы деген атка татыктуу боло алабы бул чыгарма? Бул Тарас Асанакуновдун чыгармалары өз жанагы кулактан кирип бойду алган дегендей, ошол эстрадада өзүнчө бир жаңы жол салган, миниатюрный жанрда шлягерде бир жан, ошол ырдын ичинде жан бар, от бар, сүйүү бар, жаштык бар, ушундай бир энергия кайнап турган бир өзүнчө бурулушта. Ошон үчүн бул Тарасты эгемен Кыргызстандын туңгуч эстрада булбулу десек болот да. Ошол жаңы жол салган бул эстрада Гагарин десек болот. Ушундан кийин эстрадада өзүнчө бир жаңы бурулуш кеткен да. Сөзү Асан Жакшылыковдуку, көз караш обон албетте Тарас Асанакуновдуку, аткаруучу Фарида Карбосова. Otuna bağındım, suyu caygan turgut çalındım. Yürüktüğü çalındı, keremetti kıynagan, kıyamattan kantip arıldım. Mahabattın jopsuz kalganday, göz karашın nege çalganday. Çıkkan yalnız sözді sana ғана арнаймын, сүйемін деп қайталаймын, талмаймын. Бұл сүйімді жалғыз саған деген тұнық бойдан сақтаймын, сүйемін деп қайталаймын, талмаймын. Азбы көпті көз отым, ашық жандай қараған, алдан шығып сүйіп самаған. Махаббатты алдаған, бардай білген сүйімді, мен бақыттылы кезде самаған. Махаббаттың мынча азабы, сүйген жүрек мұңға батабы. Жүрегімде шыққан жалғыз сөзді саған ғана арнаймын, сүйемін деп қайталаймын, талмаймын. Сүйемін деп қайталаймын, талмаймын. Жалын белек көз отым, жан дүйнөмдү өрттөдү, кулсалыгым күчүп өчпөдү. Кайткан жаздын көктөмү, элес болуп тартылат, махаббаттын гүлү өскөнү. Үзүп салбай ачкан гүлүмдү, баалай алсам тулук сүйүмдү. Жүрегімде шыққан жалғыз сөзді саған ғана арнаймын, сүйемін деп қайталаймын, талмаймын. Бұл сүйімді жалғыз саған деген тұнық бойдан сақтаймын, сүйемін деп қайталаймын, талмаймын. Жүрегімде шыққан
Алина Жетигенованын шакирти. Алина Жетигенованын репертуарындагы Тарас Асанокуновдун «Көз караш» деп аталган чыгармасын ырдап отурасыз. Бул ырды эмнеси менен сизге жакты? Эмне үчүн мына ушул ырды ырдашым керек деп чечип отурасыз? Негизи буну мен айтып атпаймынбы, экинчи энем болуп калган ушу Алина эжем ырдачы. Бага сахнада ушул ырды Алина эже башкача да ырдачы. Анан мен ал убакта мектепте окуучу элем. Анан баягы Алина эже менен уже иштешип калгандан кийин мен Алина эжеден биринчи сурадым, ушуну ырдасам болобу дегенде Алина эже ырда деди. Негизи бул көз караштын сөзү аябай маанилүү да, сөзү ошондой эле обону. Анан мен ушу Тарас агайдан дагы мындан башка да ырлардан Кудай буйрса сураганга алганга аракет кылам, Кудай буйрса. Анан мен өзүмө жагат ушулар, ошон үчүн Алина эжеден сурап алып ошо ырдап калдым. Жакшы ыр эч качан карыбайт, улаң жаңы муундагы ырчылары аткарып, ошолорго экинчи өмүр берет деген сөздүн далили. Мындан 20-30 жыл мурун жаралган ырлардын бардыгын асырымына жаңы муундун ырчылары таптакыр башкача дем, башкача маанай менен ырдап жаткандыгы дагы бир ирет биздин Тарас Асанокунов улуттун сыймыгы экендигин далилдейт. Өзүңүздөр билгендей Тарас Асанокуновдун бул ыры чыкканда бүт кыргыз эл ырдап калган. Демек бул ыры Аккуу белең Айперим деп аталат. Сөзүн жазган Сейит Алтымышев, аткаруучулар Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Байыш Момунов жана Жаным Айзат. Бул чыгарманы Динара Акулова, бул чыгарманы Алина Жетигенова, бул чыгарманы ошондой эле Турузбек гана ырдаган жок. Анда эмесе тосуп алыңыздар. Аккуу белең Айперим. Момунов жана Жаным Айзат. Айдын көлдүн аккусундай түшкө киргенсиң, жан дүйнөмдүн жалгыз сырын өзүң билгенсиң. Обосымал жүрөгү жагырып, думар болуп таңды тагып, бир өзүңдү самап, мен сүйгөнмүн. Таңдагы бермедим, кол сунуп жетпедим, Аккуу белең Айперим. Таңдагы бермедим, кол сунуп жетпедим, Аккуу белең Айперим. Көлдүн жеген бойлоп өзүм сага келемин, толкундардан издеп улам сүйүү дарегин. Жол
Байыш Момунов жана сиздердин кол чабыңыздар менен Жаным Айзат. Бул жерде Байыш Момунов жана Жаным Айзат олтурушат. Бүгүн Акку Белең Айперим деп аталган ырды ырдап чыктыңар. Себеби мурда ырдаңар келди беле, азыр кокуй ырдаш керек дедиңерби, же кандай чечим менен бул ырды ырдап калдыңар Байыш? Чоң рахмат. Албетте бул ырдын ырдаган себеби негизи бул ырды Айчүрөк эже өзү жалгыз ырдачу эле, менин оюмча. Анан Мирбек Атайбеков менен ырдаган экен. Негизи эле Тарас Байкенин ырлары чындыгында эле мага абдан жакчу. Мен анда кичинекей бала болсом керек, экөөбүз тең биз Элмара. Экөөбүз кичинекей кезде эле угуп чоңойгонбуз ырлары менен. Тарас Байкенин ар бир ырында бир жашынакай дем, күч, кубат бар деп айтсам болот. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Бизге дагы ырлар жазыңыз эми. Рахмат. 1992 жылы жаралса керек Акку Белең Айперим. Жок, 1991 жылы жаралды. 1991 жылы. Жаным Айзат, сиз канча жаштар эңиз? Эми төрөлгөн болчу. Мына ошондо Жаным Айзат жаңы төрөлгөн, ошондон бери бүгүн бул ырды аткарып атасыз. Сизге бул ыр дагы бир рет ырчылык ажатыңызды ачкан жакшы ыр болсун. Асан агай, сиз сөз баккан адам экениңизди кыргыз журтчулугунун баары тең билет. Ошондуктан Акку Белең Айперим деген чыгарманы убагында жана башында айтып кеткенде көп ырчылар талашып ырдаганбыз. Бул чыгарма азыр деле талаштын үстүндө жүрөт десем жаңылышпайм. Улуттун сыймыгы боло ала турган ырбы бул чыгарма. Эми ошол жаштарды мен көз алдымда турат. 90-жылдагы баягы биздин эгемендик келген мезгилде элдин баары бир аябай жаңылыкты суусап, эңсеп турган кезде, анан ошол эркиндиктин деми болду окшойт. Тарас өзү Абдыраев атындагы жанагы музыкалык мектепти бүтүп аткан кезинде менимче биз таанышып калдык. Ушул Акку Белең Айперим деген ырында дагы бир абдан бир жакшы романтика бар да. Бир асманга умтулуу сыяктуу, кооздуктуу, самоо сыяктуу, адамдын бир жан дүйнөсү күтүп турган, эңсөө, махабаттын бир жакшы ажайган дүйнөгө учуп кетчүдөй болгон бир көрүнүш бар да. Ошондуктан бул ыр жанагы жаштардын жүрөгүнө, жаштар өзү да өрөпкүп турган, ар бир муундун өзүнүн бир чыгармалары болот да. Ошол убактагы жаштардын тазалыгы, сүйүүгө умтулуп туруусу ушул ырда жакшы берилген да. Анан бул ырды жана мен жеке ырдаганын уктум эле. Эки адам ырдаганда сөздүн көркү ого бетер ачыла түшөт экен. Баягы дуэт катары кеткенде бирин-бири толуктап, бири-биринин эңсөөсү, жигит менен кыздын эңсөөсү азыркы ырды ого бетер кооздоп койгондугу мени мындай бир сөздүн bir içinde katılıp durgan nerseni kayradan açıp koygonsu da bu jakşı ır üçün men Seyit Altımышевты дагы Тарас Асанакуновду дагы куттуктап кетким келет. Улуттун сыймыгы деген номинацияга татыктуу ушулар бар да. 20 жылдан бери өлбөй келаткан чыгарма сөз татыктуу дегенден башка сөздү айтпайсың да. Рахмат. Тарас Асанакуновдун ырларына мен 93-жылы Роза гүлүм, Акку Белең Айперим тобулагын укканда абдан суктанып, ушул ырларды ырдасам деп кыялданчумун. Ал кезде биз Муспетте окуп аткан студентка болчубуз. Кийин ыр дүйнөгө аралашып, мен Чек ара кызматынын ансамблинда ырдап жүрөбүз. Ошондой эле Акку Белең Айперимди мен абдан сүйүп калып, жүрөгүм менен ушул ырды ырдасам деп эңсечүм. Азыркы тапта гонорар алуу, гонорарга берүү деген бир система бар эмеспи? Эгерде сиздин чыгармаңызды, азыр мисалы сиздин чыгармаңызды Байыш Момунов менен Жаным Айзат ырдашты. Булар сизден уруксат сурап, булардан гонорар алып дегендей. Эми жок, биз деген советтик тарбия менен өскөн, коммунизмдин идеялары менен сугарылган адамдарданбыз. Биз үчүн чыгармачылык бул бир эч кандай мындай акчага, материальный жактан эч кандай эметилбеген ыйык нерсе деп ойлойм мен. Биз сатпайбыз. Сөзүн жазган акын Асан Жакшылыков, обону албетте Тарас Асанакуновдуку. Талайым ай талайым. Сахнада Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Алина Жетигенова.
жүргөнүм жанымда бол сүйгөнүм өттү десем алгач сүйүм эрте гүлдөп азырдагы турам неге сенден сүрдөп көптөн адашкан колуң кармайын ак сүйүм элеңго талайым ай талайым жалгыз өтүп күндөрүм сени күтүп жүргөнүм жанымда бол сүйгөнүм жалгыз өтүп күндөрүм сени күтүп жүргөнүм жанымда бол сүйгөнүм Ойсодагы хордобузду жылдар бөлүп кыйбай турам баштагыдай ына көрүп кантип кезиксең көзүм салбайын жаштыктын чалдызы талайым ай талайым жалгыз өтүп күндөрүм сени күтүп жүргөнүм жанымда бол сүйгөнүм жалгыз өтүп күндөрүм сени күтүп жүргөнүм жанымда бол сүйгөнүм Ал эми сиз менен Тарас Асанокуновдун бул чыгармачылык тандеминде биринчи обон жаралабы же жазылган текстке анан обон жазчу беле Тарас агайыбыз? Бу Тарас өзү мындай бир колго кармалбаган сымап сыяктуу жигит да. Кээде туруп алып текстти алып кетип туруп жазып койчу. Кээде туруп алып эртең мененки же кээде бир таңга жуук, кээде бир саат 11-де Асан байке bir ыр келип атат. Менин башыма муну бүгүн түнү жазып калбасак болбойт деп, жанагы тиги Маматкулов Расул ырдап жүргөн бий аянтында деген ырды биз таң аткы чакта жаздык да. Таң аткы чакта экөөбүз катар туруп алып, кайсы квартирага барып жаздык, эмне кылып жаздык, азыр да эсимде эмес. Анан ошону жаздык дагы таң жаңыдан атып келаткан убакта ушул текстти дагы, обонду дагы абдан жактырып, анан экөөбүз тең ыраазы болуп, баягы таңкы шоқым менен басып кеткенimiz эсимде. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Асан Жакшылыковдун сөзүнө жазылган Тоо булагым арманым аткаруучу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Айчүрөк Иманалиева.
көрсөңүздөр. Чын дилимен ушул улуттун сыймыгы теле долбоорунда биз менен болгонуңуздар үчүн мен чексиз кубанычтамын. Дайыма бар болуңуздар, аман болуңуздар. Дайыма ушундай сиздер менен жакшылыкта жолугушуп жүрөлү. Ар дайым кыргыз журтчулугунун жан дүйнөсүн жагымдуу музыка коштоп жүрүүсүнө мен чын ниетимен тилектешмин. Чоң рахмат, жакшы жатып жай туруңуздар. Андемесе улуттун сыймыгы теле долбооруна кайрадан жолугушканга чейин кыргыз калкында, мамлекетибизде тынчтык жана музыка ыры болосун. Саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар.